албетте бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Урушта туруш жок демекчи, биз бысмылда дегенде эле дароо эле биринчи конкурска кезек бермекчибиз. Эмесе, биринчи конкурс ачык деп жарыялайбыз. Анда эмесе, бысмылда дегенде эле үлгүлүү үй бүлөнүн эң алгачкы оюну оор болот. Бирок эң биринчи үй бүлө бир упайды илип кетет. Бир упай, ар бир упай бул жакта алтынга тете деп айтсак болот. Мына биздин мырзалар ушул айымдарды алып жатканда, үйлөнүп жатканда алтыным мен сен үчүн баарына даярмын. Мен сени өмүр бою колумда көтөрүп багам деген ошол сөзүнө турушсун. Азыр мырзалар оюнун шарты боюнча сүйүктүүлөрдү колуңуздарга көтөрөсүздөр. Кимдин колунан эң акыркы болуп айымыңыздын буту жерге түшсө, ошол мырза, ошол айым, ошол үй бүлө утту. Даярсыздарбы? 1, 2, 3. Мынакей. Биздин 4 түгөй, 4 мырза өзүнүн сүйүктүүлөрүн колуна көтөрүп алышты. Кыз атуу тоюнда ушунтип көтөрүп чыгып кетишкен. Үйлөнүп атканда ушунтип көтөрүп жүрүшкөн. Лимузинге көтөрүп барып салышкан. Бирок азыркы учурга чейин ушинтип колдо көтөрүп жүрөбү? Ал белгисиз. Бүгүн ушундай бир мүмкүнчүлүк айымдар жыргап, күйөөлөрүнүн колуна асылып, же болбосо мойнуна асылып, эркелеп алсын. Кандайсыздар? Жакшы. Биз негизи эле арыктар үй бүлөсү. Сизге дагы жеңил, бияка да жеңил. Бияка да жеңил. Кийинкисинде мындай кылбайлы, аялдар туруп, аялдар бизди көтөрбөйбү? Бул чыңыздын үнү каты чыгып калыптыр. Аягына чейин ушундай үн чыгабы көрөбүз. Кандайсыздар? Жакшы. Ыйлас деле мындай тоготпогондой, Тоготуп атам, бул оор да. Оорбу? Бактыбек мырзаны ала турган болсок, Бактыбек мырза өзү каскадер жигит. Эме? Бирок биз оюнда 2 киши көтөрүп атам да дегенсиз. 2 киши. Ооба. Жок, тиемек жерге. Жерге тийишпеш керек бутту. Мейли. Бул эрежеде бул жака уруксат берели. Бирок канчага чейин отурат бекен? Канчага чейин буту шишибей турат болду экен. Ага да күбө болол. Чай барбы? Мындай түрүк бирок Асхат байкеге уруксат, Асхат байке бул түгөйлөрдүн арасында эң 170 килограммдан өрөстүк. Эң салмактуусу. Ошондуктан Асхат байке уруксат. Калгандары көтөрүп турушсун, ана көрөлү. Бирок отуруп деле көтөрүш оңой эмес. Жеңе канча килограмм чыгасыз? 70. 70. Ого. Асхат байке канча килограмм? 170 килограмм. Ошону айтып атпайбы? 170. Кайран бут. Чыңгыз канча килограмм? Биз чогуу 62-биз. Чогуу 62. Так, Илаздардын үй бүлөсү. Сиз канча килограмм? 75. Келинчек? 60. Кандайсыздар? Тияк ушатчында болмош. Ого, Бактыбек. Моулу көп сезгендер эле. Тергетти. Тергетти, өзүм да терсил жаным. Салфетка бар, салфетка. Азамат сизге да берип коюш. Жашлайсың? Можно салфетку? Азыр. Так. Сергей да салфетка. Ого, чика. Терде баштадың ба? Бул оор экен да көрсө. Асхат байке. Элде грыжа жок беле? Бар да. Ай. 40тан кийин бүт эле бар болот. Эми сабыр кылыңыз, чыдаңыз. Бөрү карыса дагы бир койчолук алып бар дейт. О. Андыктан жаштарга менимче сиз бир топ эле фора берет деп ойлойм. Фора бересиз да. Билим эле аялым вес бар экен. Ай. Кол чабуулар. Кеч эмес. Асхат байкебиз кантсе дагы колунда күчү бар экен. Аягына чейин турушты, келиңиз диванга отуруп эс алып туруңуздар. Жаштарга карап туруңуздар. Жаштарга карап ушундай. Жалаң ичкелер турбайбы булар анықтар. Ого. Биякта экөө романтика болуп атат. Аха. Мынакей. Бүгүнкү биринчи эле оюнда, оор оюнда 3 мырза бири-бирине атаандаштыгын койбой, айымдарын колуна көтөрүп,
Тергеткеніне қарабай. Біз алдыда квартира ұтауыз, уна ұтауыз, чет өлкөге саяхат ұтауыз деп тырышып тұрған кез. Баяңар жақсы екен ай. Қолды мойнынан албамай жаңа. Buraya çürük koy. Çok yaktık bile normal. Қолчаулар. Ошантип, 1 саатқа чукулдаған салғылашуда Ильяздың үйбілесі тырышып атып жеңіске жетті. Қолчау қойыңыздар. Мұны ошантип 1 сааттан ашық созылған ортодогу өтө чоң таймашта бирден ыргып отуруп Ильяздын үй бүлөсү 1 упайды илип кетти. Кол чап коюңуздар. Ушуну менен биринчи бөлүгү башталды. Мындан аркысында алдыда кызыктуу конкурстар бар. Ар 1 упай алтынга тете. Ошондуктан аягына чейин аракет кылыңыздар. Биринчи конкурста эле аябай үйдү, квартираны биз утуп алабыз деген максатыңар бекем экени билинип калды. Чындап аягына чейин аракет кылдыңыздар. Анын үстүндө Асхат байке грыжасына карабай жеңебизди көтөрүп тырышып турду. Чыңгыз мындайынан тиңден айландырып Чыңгыз тырышып турду. Андан кийин Бактыбектер дагы аябай тырышып турмак, бирок тилекке каршы бир аз келинчегине оор болуп калды, ошого карабастан аракет кылды. Ал эми Ильяс кебелбейт экен. Ильяс чындыгы спортсмен экен. Мынчалык ары бери басып туруп мен чарчап кеттим. Ильяс ордунан да кыймылдап койгон жок. Ошондуктан Ильяс мырзага дагы жол колчоолор. Эми акырдан төрдөн баштап таанышып кете берели. Бактыбек мырза, барыңыздар билгендей эле каскадер, көптөгөн Кыргыздын укмуш кинолоруна, чет өлкөлүк кинолорго тартылган мыкты каскадер деп билебиз. Келинчегинин аты Алтынай, үй бүлө курган кандай экен? Жакында эле үйлөндүңүздөр, Ооба. Канча болуп калды? 6 айдан өтүп калдык. Жарым жылдан өтүп калды. Негизи билинбели убакыт өттү. Кудайга шүгүр, жакшы экен. Кушбо бек болсун. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул үй бүлөңүздөр бекем болсун. Азыр бала айындай таттуу айлар өтүп жаткан экен. Буюрса. Эми кайдан таанышып калдыңар? Ким биринчи кадам таштады? Алтынай сизди көрүп сүйүп калдыбы же сиз Алтынайды көрүп сүйүп калдыңызбы? Кантип үйлөнүп калдыңыздар? Биздики негизи аябай эле шар болгон. Биринчи жолу кыргыз фильмден барып көргөм. Ошол кезде тайкебиз болуп калат, Бакыт Мукул. Ошол менен чогуу иштеп жүргөнбүз бир проектте. Ошол кезде келип калды Алтынай дагы. Анан көрүп эле ошол жерден жактыргам. Алтынай кесиби боюнча? Ал да актриса. Актриса. Ооба. Буга чейин жана Жалбыз деген сериал, Андан тышкары дагы кайсы кинолордо, көптөгөн кинолордо көрүп калганбыз. Мына чыгармачыл үй бүлөнүн башы бирегеттен ушул экен. Силерге ийгилик каалайбыз. Кийинки кезекте Ильяс жана Айтурган. Азыркы учурда соц тармактарда аябай катуу видеолор тартып жаткан, кызыктуу үй бүлөлүк жашоону көргөзүп жаткан Ильяс мырза, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы, шүгүр, өзүңүз. Үйлөнгөнүңүздөр канча жыл болду силерге? Үйлөнгөнүбүзгө 3 жыл чамалап калды. 3 жыл. Эми мына өзүңүздөр көргөндөй эле кайсы спорт менен машыгасыз, дагы жол айта кетсеңиз. Мен негизи спорттун 4 түрү боюнча чеберчилик толтургам. Анан азыр калып кетип атканым ММА боюнча. Алысыраак эле отурабыз го. Айлап сүйлөшүш керек экен. Келинчегиңиз Айтурган эмне менен алек болуп жүрөт азыркы учурда? Азыркы учурдан кызыккан тармактар аябай көп. Ошо биринчиден эле блогерлик, андан кийин кийим тигет, өзүнө жаккан үстү-үстөгүндө өзү тигип ырастап, анан кийин өзүңүздөрдүн кийимби, силердин бренд. Ошондой алектенет. Ишкерлик менен жакшы алектешип келатсыздар. Буюрса. Жакшы. Бер жакты көздөй ала келели. Чыңгыз мырза. Чыңгызды билесиздер, тамашоодо катышкан, андан кийин 1-1 студияда катуу эмгектеп келген, Асхат байке бир киного тартылган, бир сериалга тартылган. Келинчеги Айтжүрөк, силер да жакында үйлөндүңөр, Жок, биздин үйлөнгөнүбүзгө 2 жыл болду, просто интернетке эми чыктыбы? Бизди кечип чыкты да. Эми биз карантин маалында үйлөнүп, анан свадьбаны кеч бердик просто. Тойду кечирээк бердик. Тойду кечирээк бердик. Интернеттен эле көрүп калдык да. Аябай катуу бийлеп чыктың, аны да көрүп калдык. Анан бийлигине эле бар экенсиңер. Келинчек эмне менен алек болот?
негизи азыр окууда. Негизи өзү жандай аялдарды боеп, келинчек кыздарды боеп, ошондой нерсе кылат. Ресниц өстүрөт булар. Бизди алдатпай жана бет-бетин жабыштырып ушул кылат да. Бүгүн үй утканга настрой барбы? Ай, сонун болчу. Азыр деле настрой сонун. Буйрса утабыз деп ойлоп атабыз. Асхат байке. Эми мен байкадым. Атайын жаштарга бир аз орун берейин, буларды сүйүндүрүп турган өзгөчө стратегия колдонуп атат окшойсуз, Чабал өрдөк биринчи учат деп. Алдыга салып үйүп турган булардан артынан төлөп кирейин деп атат окшойсуз. Асхат байкебиз, Асхат байкени эми баарыңыздар билесиздер. Көптөгөн чоң кинолорго тартылган, чет өлкөлүк кинолорго тартылган. Азыркы учурда жеңебиз мээрим менен бирге келип отурасыздар. Сиздерге да үй бүлөлүк бакыт каалайм. Азыр бысынма дегенде эле көп кыйнабай сиздерди. Аукционду баштайлы деп атабыз. Бул аукциондун эрежеси боюнча азыр сиздердин келинчектерди силер канчалык деңгээлде түшүнөсүңөр, сиздердин түгөйлөрүңүздөргө канчалык деңгээлде ишенесиздер жана канчалык деңгээлде таянасыздар, мына ошону билебиз. Азыр оюндун шарты боюнча жеңилирээк оюндан баштайбыз. Мырзалар, сиздер айымдарга топ ыргыт бересиздер. Айымдар болсо баш менен дарбазага гол киргизиш керек. Баш менен Киргизиш керек. Ыргыт бересиздер баш менен. 90 секунддун ичинде кимдин айылы канча гол киргизет деп ойлойсуздар? Так, биринчиден менин келинчегим футболдун фысын билбейт. Ошондон аз ойлонуп калайлы. Так. Асхат байке, кандай деп ойлойсуз? Уулуулардан баштайлы. Биздики футбол ойнобойт, эми анан Сиз ыргытып бересиз, жеңе сүзүп киргизип коет. Оңой эле. 95. 5 гол. Ильяс. Эми келинчегиңизде өзгө окшогон спорт тармакта спортсменкаларда эле көрүнөт. 6 дейли. 6. Бактыбек экөө көз менен сүйлөшүп атышат. Эмне сүйлөшүп атышат билбейм. Бирок мына жарым көз караштар менен түшүнүп калдык деген ушул экен. Айнектин артынан бирөө, айнектин бер жагынан бирөө, айнектин ар жагында сүйлөшүп чечип атат. Просто менин аялым аябай назик да. Анан коркуп атам, тоор кылсам топ менен артка кетип калабы деп анан көз менен сүйлөшүп атпайбы. Мындай байыбайда эле көрүнөт. Сиздер канчада деңер? 5. Мен 6. Сиз? Азыр сүйлөшүп атабыз биз. Биз азыр продуктunu сүйлөшүп атабыз уже кечинде эмне алабыз деп көз менен. Биз анда 7-нин бири кылыр деп 7 дейли. 7. Ого. Эми аукциондун эрежелерин жана да түшүндүрүп өткөнбүз. Азыр да түшүндүрүп кетели. Аукциондо ким өйдөнкү баа берсе, ошол баа аткарылса, ошол автоматтык түрдө ылдыйкыларга караганда утат. Бирок эгерде өйдөнкү баа берип туруп, анын келинчеги аны аткара албай калып, андан кийинки ылдыйкылар аткарып калса, ылдыйкылар утат. Түшүндүңүздөр, Азыр содалашканда эле билинет да. анда кичине көтөрүп койсокпу? Футбол ойночу эле. Угул атабызбы? Угулган жок. Башын чайкап атат жөн эле. Чыңгыз. Биз канча болду негизи? Сиз 5 дедиңиз. 5. Бак ойлонуп атат 5, меники 6. 6-7 деди. 6, 7, 5, 1 деп туруп ойлоп койсуз. Азыр ойлонойм. Андай деле болушу мүмкүн. Эми ал силердин ишеничке жараша, анан келинчектердин тыңдыгына жараша болот. 4 да Анан силер ыргытып бергенге да жараша. 4 да алып. 4. Верный 4 да алып. Бирок сизден көбүрөөк болсо утат. Бирөө утуп калса эле бүттү автоматтык. Тоокелге салып өйдөрөп чыксаңар да болот да. Өйдөдөн баштап эле кандай десер? 7ден өйдө. Сиз эми Яугадай ушисти дегендей турасың. Үстүкү деле тың көрүнөт, жеңебиз. Жок, тың эле го. Футбол ойноо. Футболду бут менен ойнобойт да, баш менен ойнойт бул жакта, баш. Илязда 1 упай бар. О, Илязда 1 упай бар да. Бактыбек. Мен ошондон кайтпай эле турайын, элдер көтөрбөсө ошо 7 деле турам. 7, Чыңгыз. 6 кылайлы биз. Биз 6. Анда 2-6, 2-7 экен да баштай берет. Ошондойбу, Анан аткарып калсаңар тең-тең болуп калат дагы. Бал кетип экен да. Бирок Бактыбектин үй бүлөсү баары алдыга чыгып кетет. 8 өтө эле көп болуп кетет. Өтө көп. Кылбай коюшта кыйын болуп кетпейби? Мен 6 менен алчу деп атам. Жана үчөөнүн араң киргизди го. Даже 4 мен ушу ишенип атам да. Билбейм эмнегедир. 4пү? 4кө ишенип атам мен неге. 4пү? Бирок мен көзүмө мындай туз карачы. Туз карады айтым, я смогу дечи. Молодец, биз 6. 6. Асхат байке. 7 ойдон калат. 7. Бактыбек. Асхат байке. Жаштарга бир кичине форвард коюш, жеңебиз. Акесин тандат го булар. 8 деп коюңуз. 8 болуптур. Мына. Нормально. Бактыбек. Бактыбек кыйнамай жок го, Чыңгызды кыйнаш керек, Чыңгыз.
Так, 6 менен калып калдың ба? бияк 7 болду, бияк 8 болду, бияк 6 болду. болду. Мен либо ойду, либо ыл делиш керек болду да. 9. 9 бу? О, бул жакта Алтынай арттан көз менен айтты. Бактыбек давай деди. Азыр мындай кылайлы, туугандар келе, мен 4 дегенде катуураак кол чабасыңар, 4 болсо 4. 6 десек, 4. Менин аялым сен жакшы элесиң ошо да? 6. Жок. Сен өзүң чеч да, өзүң чеч. Эл эртең квартираны эл алабы? Сен аласың да. 5 бизе болсо болду, 5. 5 Болсо болду. 8, 9, 6, 9. 9. Ильяс рисковать этпей коюн деп атат, а? 6, 9, 5, 8. Адам эмесе кол чабуулар болсун, ставка кайылды. Үлгүлүү үй бүлө долбоорунун экинчи конкурсун бысмыла дегенде эле Чыңгыздын үй бүлөсү баштап бермей болду. 90 секундтун ичинде башы менен келинчеги 5 гол киргизем дейт. Чынбы? Даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 1, 2. Опа! Ой. Давай, Джон! Лучше! Давай! Ой, нормально. Еще раз, давай! Ай! Ой. Давай, дальше. И смотри на время. Второй, хорош, давай! Третий, давай! Ой, молодец, давай, еще, Джон! Давай! Она! Баратан, кышылген көрсөк. Аз калды. Нормально, давай! Түзүрөк, давай. Өйдүрөк көтөрүп, Давай. Ой. Да, бирди, Жан, давай. Давай, Жан. Давай. Нормально, гел, Жан. Оп, убирай. Опа, 3. Мына Роналдан аялмай эле. Давай, Жан. Ойнойт экен. Давай. Ай, 4. 5. Дальше ойна. Давай, еще. Ай, мен Роналдом оғана. Ой, мен Мессим, давай, Криштигім, давай. Ай, мен Златаным ғана. Ой, анам, ой, түрімін сен, давай. Мына саған. Анам, давай. Ой, жаным. Нормально. Ай, 9 болуп калды. Чыңгыздын үй бүлөсү 90 секундта 5 гол киргизебиз деген, 5 голду киргизди. Андан тышкары 4 гол киргизип, жалпысынан 9 гол менен жыйынтыктап койду. Эми кийинки кезек Ильяздын үй бүлөсүнө. Ильяздын үй бүлөсү 90 секундта кеминде 6 гол киргизем деди. Аны чогуу бирге көрөбүз. Чогуу санайбыз. 1, 2. Опа. Линиядан өтпөй жок. Линиядан өтпөйт. Ага. Жок, анда линияны басып алышы мүмкүн да. Аз калды, мына. Түстөрүп калды. Давай. Опа. Ай. Бол, давай. Ой, çok güzel oldu. Опа. Кетти. Катыра. Мага эмес. Хоп. Давай. Bir. Ай. Опа. Катыра. Az kaldı. Опа. Ай. Давай. Давай. Süs. Катыра. Хоп. Катыра. Алдыға. Хоп. Биздин Ильястын үй бүлөсү
90 секундта кеминде 6 гол киргизебиз деген, бирок Тилекке каршы 2 гол менен жыйынтыкталып калды. Азыркы учурда 3-чү кезекте Асхат Байкеленин үй бүлөсү 90 секундта 8 гол киргизебиз деп ниеттенип турат. Таңгыча чоң санайбыз. 1, 2, 3. Ошентип Асхат Байке коюлган максатына жетип, 90 секундта 8 гол киргизем деген, 8 голду киргизди. Куттуктайбыз. Кийинки кезекте Бактыбектин үй бүлөсү 90 секундтун ичинде 9 гол, Кудай берсе. 9 гол. Эмесе, баарыбыз чогуу бирге санайбыз. 1, 2, линияны абайлагыла. Оппа. Аз қалды, аз қалды. Hatta ikisine baş verin de. Экинчи конкурстагы аябай кызыктуу өттү. Биринчисинде мырзалар аяңдарын көтөрүп алышып, аябай аягына чейин чыгышабыз деп аябай өжөлүгүн көргөзгөн. Мунусунда болсо айымдары аябай өжөлүгүн көргөзүп, баш менен гол киргизди. Аукцион болгон, ошол аукциондун жеңүүчүсү бүгүн Бактыбектин үй бүлөсү. Бактыбек жана Алтынайга кол чаап коюңуздар. Буга чейин жолдоштор менен тааныштык. Азыр келинчектер менен таанышалы. Биринчи ошо Бактыбектин келинчеги Алтынай. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сиз эми Бактыбекке окшоп, сиз дагы чыгармачыл үй бүлөдөн экенсиз. Баш ооруган жокпу? Бир аз. Чыдаса болот. Жок. Квартираны утуп алсаңар, буюрса мунун баары унутулат. Ой, заслуженный болот баары. Кудай буйрса, азырынча Ильяздын үй бүлөсү менен Бактыбектин үй бүлөсү бирден упай ээлеп алышты. Кандайсыздар ана? Жакшы, сонун. Бактыбек кандай күйөө экен? Сонун. Супер. Биринчи жолу бир эле көрүп калдыңызбы Бактыбекти? Же экинчи, үчүнчү жолу көргөндөбү?
Башында бир чыгармачылык чөйрөдө жүргөндө көрүп эле жүрчүмүн. Андан кийин сүйлөшүп баштаганда ошондо жактыра баштадым. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Сиздер дагы дайым ушул жаңы үйлөнөбүз, баш кошобуз, жаңы үй бүлө курабыз дегендерге үлгү болуп жүрө бериңиздер. Үй бүлөңүздөр бекем болсун. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Бул жакта Ильяздын түгөйү Айтурган. Кандайсыздар? Саламатсыздар жаштар. Маанай кандай? Маанай жакшы. Экинчи оюнда эмнегедир маанай түшүп калгандай сездим. Эми Өзүм түшүрүп койдум ошо. түшпөш керек да. Алдыда дагы кызыктуу көптөгөн оюндар бар, ошондуктан башты жерге салмай жок. Силерде 2 упай, бирөөңүздөрдө бирөө, бирөөңүздөрдө бирөө. Бул жакта эки тарапта аз эле жерден жеңишке жетип билинип калган Мерим эжеге силер капаламай отурат туурабы? Маанайыңыз жакшыбы? Айтурган. Өзү үйлөнгөнүздөр канча жыл болду деди жаңы? 3 жылга жакындап калды. 3 жылга жакындап калды. Сиздердин үй бүлөдө мындай бириңиздерге таарынсаңыздар ким биринчи кечирим сурайт? Мен. Сизби? Ильяс Алдап койду. Ильяс таарынса дагы? Ооба. Ал таарынса деле, ал өз таарынтып алып. Сизден кечирим сурат албы? Менден кечирим сурат. Жакшы, ушундай бири-биринин ушундай таарынткан күндө дагы бирөө ийкемдүү болуп, өзүнүкү туура эмес болсо да кечиримдүү болуп койсо, кечирим сурап койсо, албетте үй бүлө бекем болушунун сырынын бири ушулда да, туурабы? Эми сиздер эми Кудай буйруса алдыда дагы көптөгөн убакыт бар экен, жаңы үйлөнгөн түгөйлөр экенсиздер. Силерге да ийгилик каалайм. Анан жакпаган бир мүнөзү. Ильястын жакпаган мүнөзү Айтып алгыла. айта албайм. Ыгылбайт так. Анан кээ бир учурда өзүн айтсаң таарынып калышы мүмкүн. Анан бияктан тамаша аркылуу мынтип биздин передачадан айтып алсаң, деп үйгө барып оңдолуп калышы мүмкүн. Уялып калышы мүмкүн. Кой коку ушул жагын оңдоюн деп. Бат жини келет. Аябай спокойно көрүндү го бул жактан. Мынтип алып турду да, коркутуп адамдычы. Азыр колуман түшүп кетсең чокуң оём депчи. Мына сырдын бар. Жаккан мүнөзүчү, жаккан мүнөзү. Баары жагат. Өзгөчө. Өзгөчө. Эмнеси менен жаккан үчүн, кайсы мүнөзү өзгөчө жаккан үчүн макул болдуңуз турмушка чыккан? Бир сапаты жок, мындай айта албайсың го именно монсу деп. Баары эле бири-бири менен айкалышып турат, биринен бири өтөт. Мына сүйүүнүн көзү көр дегендей, сүйүү адамды ушундай сүйгөн адам турган кезде бир кемчилиги жок болуп калат го чиркин. Сиздердин үй бүлөңүздөргө бекем ынтымак каалайбыз. Ушундай бекем үй бүлөдөн болуп жүрөңүздөр. Сиздерге рахмат. Кийинки кезекте Айчүрөк. Саламатсызбы? Чармачыл адамдын келинчеги болгон кандай экен? Оор. Кеч келет дейди жумуштан. Кеч келет. 2 күн келбей коет. Жок, 2-3 күн келбей коет эмес. Бирок кеч келет. Кеч болгондо саат канчада? 8-деби? Жок, кеч болгондо түнкү саат 2-3-төрдө келет. 3-кө чейинби? Жумушу мүмкүн саат 12-де эле бүтөт да, биз билебиз да. Билбейм ошо. Жүрө берет окшойт. Кеч келет, жүрө берет окшойт. Түшүнүктүү. Анын үчүн эмне дейбиз? Чыңгыз үйгө эрте барып жүр. Болду эми, жетишет. Бирок үйдөн кеч кетет. Кеч келет. Кеч келет турбайбы? Кеч кетет, 6-7-де кетет, андан кийин саат 2-3-дө келет. Анда кеч келет деп айтпай эле коюш керек экен. Сиз өзүңүз кеч кое берет турбайсызбы? Ал өзүнүн нормасын аткарып келет экен да, 5 саат болсо 5 саатты аткарып келет. Сиз де турбайсыз, сиз кеч кое берет турбайсыз. Эрте кое берсеңиз эрте келе баштайт, Канча жыл болду үйлөнгөнүңүздөргө? 2 жыл болот. 2 жыл болуп калды. Үйлөнгөндөгү мындай бир жашоодогу бир өзгөрүүлөр, өзгөчөлүктөр эмнени байкадыңыз? Үйлөнгөндөн эмнеси жакшы экен? Баары эле жакшы го. Мурун мен көп тажата берчүмүн, качан жолугабыз депчи. Үйлөнгөндөн кийин жаныңда болуп, спокойно жүрө бересиң. Тажатпай калдыңыз. Телефон чалбай калдыңызбы? Жок, чалам, бирок канча көп эмес да. Бир күндө канча жолу телефон чаласыз? Бир күндө 5 жолу чалам. Көп эле чалат экенсиң анда. Түшүнүктүү. Сиздердин үй бүлөгө дагы ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык адамдын жубайы болушу чындап эле оор, ошончо да колдоп, түшүнүп мамиле кылыңыз. Мерим эже. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Бүгүн Асхат байке сизге жакшы эле ишенип, туура эле аукциондо баа коюптур. Жегиш аз эле жерден алдыңыздар, Мынча жетпей калдыңар. Асхат байкенин жакпаган мүнөзү барбы сизге? Асхаттын жини чукул, Асхаттыкы да. Чукул.
Анан бат эле тарап кетет бирок. Бат келет, бат. Бат келет да бат эле тарап кетет. Бир эле чарт дейт дагы анан кайра эле күлүп кетет. Чартанан чурт болуп кетет. Чарттап келет, чурттап кетип калат турбайбы? Жакшы, жаккан мүнөзүчү? Жакын мүнөзү ак көңүл, Шайыр. шайыр. Такыр маанай түшпөйт. Маанайы түшсө деле мындай билгизбейт. Мына чыныгы мырзалар ушундай болуш керек. Маанай түшсө дагы үй бүлөсүнө билгизбей, кабагым кашын дебей, жумуштан маанай түшүп калса үйгө жаркырап күлүп жана кирип келиш керек. Туура. Сондай. Сиздердин үй бүлөңүздөргө баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Баарыңыздарга ушул код курулуш компаниясынан үй утуп алууну каалайбыз. Же болбосо жок дегенде машина утуп алууну каалайбыз. Же болбосо жок дегенде үй бүлөңүз менен саякатка барып, чет жакка эс алып келүүнү каалайбыз. Ошондуктан жакшылап аракет кылышыңыздар керек. Даярсыздарбы? Даярбыз. Эми жолдошторуңуздарга тапшырма өтө жөнөкөй. Жанекиндей сиздерге топ ыргыт бербедиби? Сиздер да аларга топ ыргыт бересиздер. Алар төш менен тосот дагы, буту менен топ барутуга киргизет. Төш менен тосот, жерге тийгизбей буту менен киргизет. 90 секундда канча болуп тосуп, кетет? кайра бутка түшүрүппү? 8 дейинчи мен. 8. Сизге 8 деп ишенди, сиз деле 8 деп. Мен деле 8 деп. 8. Менин эжеке 8 деди. Так, ким жооп берет? Айчүрөк. Чыңгыз, менин оюмча, спортко жакшы. 11 деп коет. Атка жеңил, тайга чак. 9 боло берсин. 9. Жакшы. 10 деди. Билбейт, эмне ставка болуп атканын билбейт, ошондуктан кол менен көргөзүп атат. 10 деп аткандан кийин ишене бериш керек го деп менин оюмча. Жок. Бул тойно албайт да. Эмнеге тойногон көрсөтпөйбү? Жок, достордун баары тойногон кетет, бул карап олтурат. Балким сиз жибербейсиз. Жок, барат. Ойнабаса да барат. Барып карап отурабы? Карап олтуруп келет. Ойлотпойм, достор балдар футбол ойногон кетет, сиз үйдө алып каласызбы депчи. Бирок уттуруп коюшу мүмкүн, өзү аз баа берип калсаңар. 10. 10. Аттан 10 деп өзү жардам берип атат, минут отат. Өзү айтып атат 10 деп мен айттым. 10 деди, так. 11. Мен Бактыбекке бул каскадер аттын үстүнөн артынан оң капталан, сол капталан тоголонуп өтүп аткан. Бирок ойнойт. Бактыбек. Эми ал аттан тоголонуп аткан, ал топ менен жөн эле тоголонуп эле кетет да. Бирок каскадер жерге кулаганды, 5-таштан жерге кулаганды билген, төштө топту тосконду билбейт дейсизби? Көрөсүз. Айтыңыз көбөлө. Азыр көрөсүз да. Канча? 12 деп коелу. 12. Эми бирок бул сиздердин ырытканга жараша. Ошо да биздин ырытканга жараша мен может жакшы. Жакшы ырыкталбай. 11 деп эле коеюнчу, биринчи ставка эме менен эле калсын. 11. 11. 11, 10, 9. Мен 9 башы менен киргизип атканда. 8. Кириш керек бут. мындай ылдый кетти го. Жок, бак өзү 10 деп көрсөтүп атат. 12 дейинби? Өтүрүңүз анда. 10 дейинби? 10. 10. 9. 10. 9, 10. 8, 9, 10 деп койсом бел. 11. Аракет кылыңыздар. Эми мындайча айтканда, азыр Бактыбектердин үй бүлөсүнө 1 упай, Ильяздардын үй бүлөсүнө 1 упай, сиз балким 11ге көтөрүп коесуз. 11. Экен менин оюмча. 11. 10 секундда бир топ киргизишиң керек болуп калат. 10. 11. Карабай эле коюңуз, эми өзүңүз чечиңиз да. Топ ыргытам, төшү менен тыгылсын, бутуң менен киргизесиң. 12 дейт. 12 мес сага. 12. 12. 12. 12. 12 1. Мен 10 Азыр боюнча калам. Асхат байке 12-ни киргизсе силер Мен 11 менен эле калдым. 11 менен калдыңыз. 12, 10, 9 койдун. 9. Болду, келиштик анда? Келиштик. Разысыңарбы? Разысыз. Болгон ишенич күбөлөргө ушул эле. Ооба. Все, болду анда. Чечиштик, кол чабуулар. 3-чү конкурстун шарты боюнча Айчүрөк колуна топ алат дагы Чыңгызга ыргытат. Чыңгыз төш менен тозуп, жерге түшүрбөй, топту дарбазага узатып ийиш керек. 90 секунддун ичинде 9 гол киргизиш керек. 1, 2, Öldürüp prям, öldürüp.
Эки. Öldü. Dağılmış. Öldü. Aman. Эки топ. 90 секундта Чыңгыз төш менен 9 топту тозуп, дарбазага узатыш керек болчу. Тилекке каршы 2 гол киргизип калды. Азыр Ильяс мырза канчалык деңгээлде бул тапшырманы аткара алат? Чогуу санайбыз. 1, 2. Зато бутыңа тиіп отыр. Линияны абайлайбыз, линияны. Üçe. Ильяс мырзанын үй бүлөсү 90 секундта 10 гол киргизебиз деген. Бирок Тилекке каршы 2 гол кирип калды. Азыр Бактыбектердин үй бүлөсүн көрөбүз. 90 секундта 11 гол киргизе алабы. Чогуу бирге санайбыз. 1, 2. Бактыбектер дагы колдон келишинче аракет жасады, бирок 90 секундта 11 гол киргизебиз деген максаты ишке ашпай калып, 6 гол менен оюндан чыгып кетишти. Азыркы учурда бир дагы буга чейинки катышуучулар өзүнүн максатына жеткен жок. Даярсызбы? Чогуу санайбыз. 1, 2. Кетти. Публике дишкен.
Мына ошентип 3-чү конкурста сиздер ишенген ишеничти жолдошторуңар аткарылган жок. Бир да упай эч кимге бөлүнгөн жок. Эски оюнча калды. Азыркы учурда чечүүчү 4-чү конкурс. Ушул конкурстан кийин 2 үй бүлө менен коштошобуз Лекаш. Ошондуктан силерге дагы бир жолу мүмкүнчүлүк, күйөөңүздөргө дагы жакшылап ишенип, дагы жакшылап аукциондо баалашып алыңыздар. 4-чү конкурстун шарты боюнча сиздердин күйөөңүздөрдүн көзү таң алат. Канчалык деңгээлде сиздер күйөөңүздөргө багыт бере аласыздар, канчалык деңгээлде күйөөңүздөр сиздерди угат, бир айтканда эки кылбайт. Oyunun şartı boyunca dasturxonun üstünde iki tabak var. Birösünde alma, birösünde жүзім. Birincisinde жөн түз эле барат дагы биринчи алманы алыш керек. Алманы алып келип туруп, тактачанын ар жагынан бер жагына өтүш керек дагы. Дөңгөлөктөргө буттарын салып, бирөөнү калтырбай өтүп келип, сиздерге алманы толугу менен жедириш керек. Кайра барып, жүзүмдү алып, кайра тактачанын ар жагынан бер жагына өтүп, дөңгөлөктөрдү өтүп, кайра келип туруп, сиздерге жүзүмдү жедирип түгөтүш керек. Сиздер айтып турасыздар, оңго солго төсүн ары бери деп. Сиздер багыт берип турасыздар. Ошону канча секундта эң батыраак ким аткарса, ошол жеңишке жетет. Аукцион жанагыдай жакшылап ойлонуш керек. Канча бересиздер? Мен 150 берейин. Мен 149 берейин. 149. 149. Ооба. 150 дедиңизби? 150 да. 150, 149. 1 секундда айырмалык менен. 130. 130 секунд. Ого. 100. 100 секунд. Айт сөзүңөр барбы? Мен анда 130 болсо, 129 берем. 129. 125 берем. 124. 123. 122 берем. 120. 119. 119. 120, 119. 150 oyuncu ile oturup durayım. 150. 100. 100. Демек, силер айткан баанын убакыттан эрте келип калса жакшы, кечип калса утулдуңар. Эчтек болбойт, 2 минутта. 100гө түштүңөр. 100. 99. 120. 120. Айтурган, сиздин акыркы сөзүңүз? 120 болсо 119. 119. Буштубу? Келиштикпи? Келиштик. Баштадык анда, кол чабуулар. Түз параскат, солго, түз, солго, түз, түз эле басыр. Солго, бираз солго аскат, түз. Алма, колуңду, ылдый. Биринчи алманы. Так, эми оңго, басыр. Түз эми. Басыр, бутун көтөр. Ылдый, түз. Кайра оңго. Жок, солго. Артка. Басыр, шашпа. Басыр. Солго бурул. Ичине дагы артка. Көтөр. Наркы сары дөңгөлкө, наркы. Эми, алма намайлы аска түз карма. Эми чык. Бери бурул. Түз келер. Мага, кел. Алма. Мен озма. Күлбө. Күлбө экен? Эме секундтан айттым. Секундта кетер. Бол, батыраак. Солго.
Айтман жоқ. Солға, оңға, асқа, солға. Сол. Түс. Не? Оңға. Бейді, түс бас. Әм қайрат, солға. Басыр. Артқа біраз жыл. Дағы жыл. Әмі дөңгөлекке сал бұтыңды. Беркі бұтыңды. Келер, бер басыр. Түс. Оды дүлді дейінші. Тарс чайна ойлады. Давай. Стоп. Құрсаған тоғысыңар. Қанша секунд болды да ойлайсыздар? 2 минут 34 секунд болып қалды. Ошондо 154. 120, 34, 154 секунд болып қалды. Биз вообще сөйлөбөй. биз эң көп Ошондо кийинки кезектеги түгөйлөр Ильяс жана Айтурган 119 секундтун ичинде бардыгын жеп жүгөтүш керек. Даярсыздарбы? Чоң санайбыз. 1, 2. Түс. Кичине солго. Секин. Дагы солго. Алдыңда турат. Карма. Кайра оңго жыл. Атта өт. Алдыңда. Оңго. Ары түш. Ошону тейлеп ары өтпөйсүңбү? Келе бер, алдыңа карап. Эми солго. Оңго өзүң жактан. Оңго, түз келе бер, кете бер. Оңго, түз. Кете бер. Балон турат, атта. Бутуң сал, дагы сал, ар жагына. Жок, аркаңда. Кайра. Эми мияңа кел. Келе бер. Мени угатасың да. Келе бер. Катырып келе бер. Кайра түз кете бер. Бияққа. Солға. Сол. Кішкене сол. Тұрат. Кішкене солды. Эми. Түз аттап өт. Стол тұрат, ошоны аттап өт. Жоқ, тоқтат, алды. Атта. Келе бер. Оң жағыңа жыл. Катырақ жыл бер. Жыл дагы. Балон турат, атта. Сал, аркага сал. Аркага. Дагы аркага. Жок, сол жағыңдагы капталыңа. Аркасын. Эми мага кел. Чыкка. Сал болдума. Ошентип, Ильяс менен Айтурган бул тапшырманы 1 минут 57 секундта аткарды. Кол чабуулар. 117, Турабы? Демек, Айтургандар 117 секундта ишин аткарышты. Чоң санайбыз. 1, 2. Стоп! Оң жақ, оң. Ал, бересіне. Солғы. Оңғы, жан. Оңғы. Оңғы, түс. Алдыға бас. Алдыға, жоқ. Шүкетпе алдыға бас. Қайра арттан, Алдыға бас. Бері қараңыз. Түс. Бұтыңызды салыңыз. Жоқ. Сары, жоқ, астыға. Жоқ, артқа жаным артқа. Кел, бат. Келер.
Artqa. Beri düz. To'xtаңыз. Birinchi shart. Dag'i bir shart. Yo'q, o'rtaga. Dag'i. Yo'q, birosi qoldi. Kelinglar, battin. Bazadan ne yapsam? Gel qil. Bir minut 35 sekund. Ошентип Чыңгызчан Айчүрөктүн үй-бүлөсү 99 секунданын ичинде тапшырманы аткарса жеңишке жетет. Андыктан баарыбыз бирге санайбыз. 1, 2. Тихо. Чуть-чуть еще вперед. Направо. Все, бери яблоко, да. Потом иди сразу направо. Быстрее двигайся, да, иди. Да, наступай. Сейчас беги налево. Быстро. Нет, налево. Нет, назад. Налево от меня, оттуда. Назад. Сейчас, да. Еще. Еще один. Да, сюда, ко мне, беги, давай, быстрее, давай. Быстрее, еще, Джан, еще, прям. Бизге ии чоң салсыңар, ии. Oldu? Мына ошентип аябай катуу чоң салгылашууда жаштар менен алышып жатып, Асхат байке бөрү карысы дагы бир койчолук алым бар деп алышып жатып, болбой утулуп калды. Эми капаланбайсыз. Куттуу үйдөн кур чыкпай, биздин Тойбос компаниясынан сиздерге болгон берегибиз бар. Кол чап койсоңуздар. Ушул белекти алып, үйгө барып чай ичпеңиздер. Сиздер менен коштошобуз. Чоң рахмат. Аман эсен жетип алыңыздар. Үйгө барып жакшы эс алыңыздар. Уйкуну катыра уктаңыздар. Ал эми бизде 3 жуп упайлар бирдей тең болуп калганга байланыштуу кайрадан жагы бир конкурс кылып туруп, бирөөсү менен дагы коштошобуз. Асхат байкенин артынан узатып жөнөтөбүз. Кол чабуулар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыркы учурда 3 жуп, 3 түгөй, 3 үй бүлө бирдей упай болуп калганга байланыштуу арасынан экөөнү тандайбыз дагы, бирөөнү сыйлуу узатуу кечесине жөнөтүүмөкчүбүз. Ошондуктан жакшылап аракет кылыңыздар. Акыркы мүмкүнчүлүк шарт өтө жөнөкөй. Эки жака, бир жагына күйөөсү, бир жагына аялы турат. Теннистен топту алат дагы ышкырык менен бирге линиянын бир жагынан бири-бирин пасташ барып чакага киришиш керек. Кайсы үй бүлө чакага көбүрөөк 90 секунддун ичинде көбүрөөк шарик киргизсе, ошол үй бүлө утат. Эң жөнөкөй. Бирок бир шарты, бир адамдын колунда шарик бир эле жолу секиш керек. Эки жолу тык деп калса утулду. Чытайт дагы кайра келип жаңы шарик алып барыш керек. Тык дедиби, чыта саласыңар, кайра келип жаңы шарик аласыңар. Тияка пас менен киргизер. Түшүндүңөр, Азыр болсо эң аз супайдан баштап өйдө чыкмакчыбыз. Азыркы эң кыска убакыттын ичинде келген Чыңгыздын үй бүлөсү биринчи баштайт, андан кийин Бактыбектер, андан кийин Иляздар. Азыр Чыңгыздар келиңиздер. Сиздер ордуңуздарга отурсаңыздар болот. Чыңгыздардын үй бүлөсү 90 секундта канча шарик чакага салат? Чогуу санайбыз. 1, 2. Люблю. Я тебя сильнее люблю, давай. Ай, нормально, давай. Не смешай вот, а? Нам же один надо забить. А ты, это что такое? Это получается вот так. Оп, опа, опа, опа. Ай! Зай! Все, не ругай. Соберились. А? Соберились, жақындап тұр. Оп. Шеттірма. Давай, есть. Зай, надо было сделать. Давай, шашпай.
Бияқарақ, шашпа. Ha? 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 Ah. 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 Ey, narılmasaydı. Блин. Kettik. Ha. Ah. 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 Ay. Давай. Ah. 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 Kaçma. Dizine tam bunu geldi. Çok sanayız. 1, 2, Ой, ой. Все. Екіден болып қалғанда сыра шыштайбызда жаңысына келесіз. Балейде тұра ала, қол чап қола. Бірді салсаңар өттіңір. Бірді салсаңар квартираға жақындандыңар. Уақыт көп. 1 шарик. Сал, қойғыла. Дағы бірден. Üçke çeyin sanayız başladı. 1, 2, Лучше давайте. Нормально, 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 не спешите. Шашпара. Нормально, нормально, шашпара, шашпара. Ашпай, сүреш барғыла, сүреш барғыла, біреулерімен. Аяқтешіп, кеңешіп, қандай оласыз, план түзіп. Бар уақыт, бар әлі. Пландашып, сүйлешіп барғыла. Қандай сыңар, не қылауыз, қандай план бар? Келет, келет, келет. Уақыт бар, жетшесен, Баратат, мына. Тіреке қаршы ұшындай бір қызықтуу 3 турдан тұрған салғылашуыда Ильяс жана Айтурган тіреке қаршы бізден конкурста Асқат Байкен артынан кеткені тұрат. Қол чап қоңыздар. Бирок бізден үлгілі үй біле долбордон Құтты үйден құрт шықпай, Тойбос компаниясынан сіздерге ұшындай белек болсын, үйге орып, чай ішіп, бір sıra кеңешіп, қапаланбай, тарынбай, бір үйгерменен жақшылап мамилеңіздерді бекемдеп келесіздер. Құдай бұйырса кейінгі сезонда дағы күтөбүз. Сіздерге чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Ал эми урматтуу тилек көрүүчүлөр, азыр финалдык таймаш эң кызыктуу болот. Бактыбектин үй бүлөсү жана Чыңгыстын үй бүлөсү.
Кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип финалдык таймашка жеттик. Азыркы учурда жарым финалга кайсы үй бүлө кетет? Бактыбектин үй бүлөсү же Чыңгыздын үй бүлөсү? Биринчи дегенде эле айымдар баштамай болду. Оң тарап экөө сиздики, оң тарап экөө сиздики. Ирети менен биринчи буга, андан кийин буга. Сиздики буга, андан кийин буга. Ортосуна ким биринчи жетсе, ошол утат. 3 жолу утканга чейин ойнойбуз. Даярсыңарбы? 1, 2, Ой. Она туда сама упала, это не я. Третий, давай. ордунан. С места, артыңан. Ана арка. Ким? Айтма. Жок, оң жолосаң. Оңго. 1-0. Siz бек орто жол атпайсызбы? Өзүңүз местада ошо келесиз. Все, болду. Эсеп айымдар арасында 1-0. Эми мырзалар арасында счет ачылды. Чогуу санайбыз. 1, 2. Давай. Ты сможешь, Джан. О, давай, Джан. Ты у меня лучший, Джан. Ты сможешь, давай. Ты самый лучший в свете. Лучший. Ошентип финалдык оюндун соңуна чыкты. Бүгүнкү оюн жыйынтыкталды. Бүгүнкү оюндун жыйынтык боюнча Бактыбектин үй бүлөсү жарым финалга жакындап, Кудай буйрса, квартиранын ачкысы көзүнө көрүнө баштады. Бактыбекке кол чабуулар жана анын түгөйү. Ал эми акыркы бир кадам калганда кичине жетпей калган Чыңгыздын үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Капа болбоңуздар. Биздин Куттуу үйдөн Курчукпай Тойбос компаниясынан сиздерге ушундай чай ичип койгон кичинекей белегибиз бар. Кол чаап куттуктап коюңуздар. Жана ошондой эле ар бири келип катышып берген биздин жылдыздар түгөйлөрүнө, үй бүлөлөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Кудай буйрса, калоочулар сизде дагы аял күйөөсү болуп, нике көйлүктү алып алып, биздин оюнга жылдыздар менен бирге катышам десеңиздер, анда WhatsApp номерге анкета жөнөтүп, сиздер дагы катышсаңыздар болот. Эшик ачык, мүмкүнчүлүк бар. Биринчи орунга квартира, экинчи орунга автоунаа, үчүнчү орунга чет өлкөгө эс алууга саякат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.